Башкы прокуратура улуттук Манас Ордо комплексинде улуттук каржылык мыйзам бузуулар аныкталгандыгын билдирди. Буга чейин бул жайда Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин ички аудиттик текшерүүсү жүргөн. Анын жыйынтыгында 2020-2021 жылдары республикалык бюджеттен ата эсептен кызматкерлерге материалдык жардам, үстөм акы, эмгек өргүү акысы, эмгек стажы, кызматкерлердин ден соолугуна келтирилген залал үчүн акча ашыкча төлөнүп бергендиги аныкталган. Мындан сырткары тендердик сатып алууда электр энергиясы үчүн төлөм, комплекстин муктаждыктары үчүн автотранспорт каражаттарын сатып алууда жана президенттин резервдик фондунан бөлүнгөн каражаттар максатсыз пайдаланылгандыгын башкы прокуратуранын басма сөз кызматынан кабарлашты. Жооптуу адамдар тарабынан жалпы суммасы 20 659 300 сом акча негизсиз чыгымдалган факты боюнча Талас облустук прокуратурасы кылмыш жаза кодексинин 337-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүүдө деп айтылат маалыматта. Ош облустук милициясы Алай районунда 3 жашар наристенин сабалышына байланыштуу окуяны териштирүүдө. Милициянын басма сөз кызматынан кабарлашкандай, наристе денесинен жараат алып ооруканага жеткирилгендиги тууралуу маалымат 27 июнда эртең менен түшкөн. Маалыматка караганда, мартта 22 жаштагы келин жай мезгилинде карап туруу үчүн эжесине баласын таштап кеткен, бирок ошол бойдон байланышка чыккан эмес. Соц кызматкерлери наристенин колу буту көгөргөнүн, башы жарылганын жана сыйрылгандыгын көрүшкөн. Аны Сары Могол айылдык ооруканасына, андан кийин Алай райондук жалпы дарыгерлердин практикалык борборуна алып келишкен. Учурда тиешелүү экспертизалар дайындалды. Анын жыйынтыгы менен наристеге зомбулук көрсөткөн жарандарга юридикалык баа берилет. Бүгүнкү күндө бала Алай райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын үй бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмүнүн кызматкерлеринин карамагына алынды. Жалал Абад облусунун Нокен районунда турак үй күйүп кетти. Кырсыктан бир адам каза болгондугун өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматта Коминтерн айылындагы турак үйлөрдүн биринде 27 июнда өрт чыккандыгы кабарланат. Кырсыктын кесепетинен үй толугу менен күйүп, 1973 жылы туулган жарандын сөөгү табылган. Учурда өрттүн келип чыгуу себептери такталууда.